Айтолкун Жакыпова 25 жылдан бери тигүүчү болуп иштеп келатат. Жумуштун бүгүнкүдөй көптүгү мурда болуп көрбөгөнүн белгилейт. Ага жараша эмгек акы да көп төлөнөт. Эмгек акы орто эсеп менен 18-20 миңден алабыз жумасына. 6-күн сайын айлык берет. Кармабайт, жакшы төлөйт, жумуш аябай көп, швеялар жетишпейт, жай кышы дебей, сезон дебей постоянно бир модель тигебиз. Бул ишканада өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү максат кылынууда. Тигүүчүлөр талап кылынат. Бирок ага гана эмес, учурда иштеп жаткан цехте да жумушчулар жетишпей турат. Бизден тигилген товарлар азыркы мезгилде СНГ мамлекеттерине жана ошондой эле Россия өлкөсүнө сатабыз. Азыркы мезгилде 100дөн ашык адам иштеп атат. Бизге дагы бир 10-20 адам жумушка келсе жакшы болмок. Бизге азыр тигүүчүлөр керек. Тигүүчүлөр, конструкторлор, жакшы билимдүү, сапаттуу, жоопкерчиликтүү технологдор керек. Келечекте дагы кошумча кеңейип фабрика куруп атабыз. Ошого 150-200 адамды жумуш менен камсыз кылабыз деп ниет кылып турабыз. Жумушчулардын жетишсиздиги бир эле ишканада эмес, жалпы тигүү тармагында көйгөй болуп турат. Атайын уюштурулган жарманкеде 50 ишкана 1000ден ашуун жумуш орундары бош экенин жарыялады. Тигүүчү, конструктор, технологдор зарыл. Мындай адистерди даярдоону колго алган окуу жайлар ишканалардын муктаждыгын жоюуга жетишпей жатат. 50 предприятие келсе, 50 чоң технолог керек экен бүгүн келгендерге. Ар бир предприятияга 3-төн 5тен технолог керек деп бизден суранып жатышат. Бирок ошончо технологду чыгарыштагы бизге кыйыныраак. Окуу борбор ачылган. Окуу борборунун астында дагы ошо Кыргызстандагы өндүрүштөрдүн, технологдордун, конструкторлордун дагы квалификациясын биз жогорулатып жатабыз. 2 айлык, 1 айлык, 3 айлык курстарды ачуу менен. Сюда пришла искать себе работу. Я по профессии Кесүүм боюнча технолог-конструктормун. Жогорку окуу жайын аяктап жатканыма байланыштуу иш издеп келдим. Жумуш орундары абдан көп экен. Баарынын шарттарын салыштырып көргөндөн кийин чечим кабыл алам. Тигүү өндүрүшү Кыргызстандын экономикасынын негизги 6 тармагынын бири деп эсептелет. Өлкөдө даярдалган кийимдер чет мамлекеттердин базарларында орун таап жатат. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына таянсак, былтыр 180 миллион долларлык товар экспорттолгон. Жалпы өлкө боюнча бул тармакта 33 миңден ашуун адам эмгектенет. Калуугул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.